Туура кабыл алышты. Мындан келди Сооронбай Шарипович тараптан достуктан да чындык кымбат деген мамиле болду деп жыйынтык чыгарып турсуңар. Бул жерде дагы бир коомчулукту кызыктырган нерсе, экс-президент Алмаз Шаршеновичтин Сооронбай Шариповичке койгон эч кандай дооматы жок, далили жок. Кайра эле бир ырды кайталап эле Матраимов райым жөнүндө кечке айтып келе жатат. Бул жерде биз юрист эксперттерден сурагандыбызда чындыгында аны кызматтан алганда коррупционер экенин кармалып же болбосо коррупцияга шектүү экени далилденбей туруп ишенбейчүлүк менен кызматтан алынган. Андан калса ал статья ал кишиге тиешеси жок экен, ал орун басар болгондугуна байланыштуу. Ага карабастан эле бүгүн башка мамлекеттик чоң көйгөйлөр артта калып, бизде бүгүн жетишпей жаткан нерселер жана калыссыз саясий куугунтуктар, анын баары артта калып эле кайра эле ошол Матраимовго токтолуп жаткандыгынын себеби эмнеден деп ойлойсуз? Мен Атамбаевден биротоло Талтайбай бутумду тартып алдым деген дагы ошол Атамбаевдин акыркы билдирүүсүнөн. Сооронбай Шариповго таранганым ошо Матраимовго байланыштуу дегенден болду да. Ушу Матраев менен Атамбаевдин Сооронбай үчөөнүн байланышындагы аралашкан киши катары айтайын мен. Бул 2010-жылы апрель айында болгон. Сооронбай Шарипович губернатор. Түштүктө жанагындай тополоң болуп атат. Бакивчилер барып аяктан кетпей тейитте жүрөт. Элдик бийлик алмашып атат. Элдик губернатор болуп Сооронбай Шарипович отурду. Бирде кууп чыгат, бирде отурат. Ушундай акыбал болчу ошол убакта. Ошондо барганда мага Сооронбай Шарипович айтып калды. Мына жерден эл Ош түштүк региондогу таможнянын башчысын эл кууп борбордук бийлик кайра дайындап туруп, силер акчасын алып алып, 400 миңби, 700 миң долларын алып алып, кайра дайындап коюпсуңар деп упрек кылды мага. Бажы органдарынын куратору Атамбаев болчу. Мен анан ошол жерден телефон чалып атам Атамбаевге. Бияктан Сооронбай Шарипович ыйлап атат. Эл куурген бажычыны сен кайра дайындап коюпсуңар, Кулматов экөөңөр. Мындай болбойт деди. Бул соцсеттерде жүрөт, азыр деле жүрөт ошол телефон менен сүйлөшкөнүбүз, 8 жыл мурдагы сүйлөшкөнүбүз. Ошондо Атамбаев мага айтып атат. Сен мени коркутпа. Мен айтып атам да, сен Бакиевдин жолуна эме эле түшүпсүң. Кайрадан эле тыйын алып эле дайындамайды баштапсың Кулматовго. Мен ага жол бербейм деп атам. Ага далил бар болчу, анан акча бербейм. Эгер ушинтип коо берсең, эми Сооронбай айтып атат да мага, губернатор айтып атат да. Эми ал мен ошону айтып атам. Губернатор айтып атат, акча алып дайындапсыңар деп биз көпүрөк кылып атат. Акча алганын мен көргөн жокмун, бирок ошентип айткан сөзүн айтып атам. Десем, ал айтты, сен мени коркутпа досум деди. Вот кече билдирүүндө айтып атат. Мен 23-үндө эми 7 жылдан кийин ошо кызматтан кетеринде. Эртең Сооронбай 24-ноябрда отурар да, бул 23-ноябрда аны кызматтан ал деп Сапар Исаковго айтып атат. Эмне үчүн 7 жыл отурду анда сен менен ошол иштеп? 7 жыл сен эмне үчүн ошону кармап отурдуң дагы? Эртең Сооронбай эми кызматка келет деген аны ал деп атасың. Вот логика болуш керек да. Эгерде ал ага чейин коррупционер болсо, сен эмне үчүн Сооронбай эртең кызматка келеткенге чейин иштетип отурдуң аны? Вот анан Сапар Исаков ошону бошоткон үчүн ана мына түрмөдө отурат дейт. Сапар Исаковдун ошибкасы. Эмнеге шашабыз? Эртең иммиграция болгондон кийин анан менин оюмча, жеке пикиримче, бул жерде башка нерсе айтат да. Эмне үчүн анан ал 7 жыл иштетип туруп анан эртең полномочиясы бүтүп аткан кызматтан ал деп Сапар Исаковго буйрук берет? Эмне үчүн? Значит, Матраевдер айтты, мындан кийин биз жаңы президент менен иштешебиз. Сиз менен иштешпейбиз. Кечирип коюңуз деди. Жок, андай эмес. Ал президент мен айтканыма чыкпай, сен мен менен кызматташа бересиң деди. 7 жыл кызматташтың беле, так ошондой кызматташа бересиң деди. Ал айтты, жок, мен жаңы президент менен кызматташам деди. Вот анда бошойсуң деди. Менин жеке пикирим так ошондо. Юристтер туура айткан. Юристтер туура айткан, жанагы айткан. Эгерде Матраимовда кандайдыр бир коррупциялык элементтер болсо, элден бурун сен кылмыш козго, далилде. Анан кийин мындай коррупциялык кемчиликтерди кетирген экенсиң деп ана кызматтан айда. Эми ал жерде ал орун басар болду. Кулматов деген 2 жолу келди го директор болушу экен. Ал Кулматовдун болгон орун басары да. Кулматов жөнүндө эмне үчүн Матраевди коррупционер дейт да, Кулматовду эмне үчүн коррупционер дебейт анда? Төрагасын. Ошон үчүн Атамбаевдин айткан билдирүүсү ушу өзүн өзү каршы иштеди да. Логика жок.
бір мамлекеттік, президенттік, экс-президенттік подход жоқ. Мен байым, ақшам мына жақтан, ақшасының байығаны кімге қызықшылығы бар? Андан көрі елден кешірім сұрап, мен 6 жылда чынында көп кемшіліктерді кетірсем керек, революцияның мақсаттарын атқарбасам керек, ел наразы болып атады, қамалғандар да наразы болып атады. Атша менден келсе Сооронбай Шарипович, менің мұрас қарым қатары менің кемшіліктердің оңды. Мұндан кейін мен саған аралашпаймын. Өзің іште де өзің жауап бере алдында. Мен елге қайрылам, мен бұға аралашпаймын деген сөзді мен күткем. Бірақ оны ұққан жоқ бұл тілекке қарсы. Мына ошондуктан мен бүгін пресс-конференцияда айттым, саясатчыларға да қайрылдым. Эми ушул мурдагы президент менен анын мураскордун ортосуна талтайбай бутугарды бир жакка жийип алгыла. Же Атамбаев тарап болуп бир-бирек өткүлө, айрыкча СДПКнын депутаттары. Же болбосо Сооронбай тарап өткүлө дагы иш кылалы.